Мен бүгүн сиздерге оромо жасашты көрсөтөм. Оромону көпчүлүк эле билет, билбегендер да бар. Бул Кыргыздын улуттук тамактарынын бири. Кыргыздын тамактарынын бири. Оромого картошка, пияз, сабиз бир башканы бир эле сабиз жетет, бир баш чеснок, фарш, укроп кетет. Картошканы кубик түрүндө майда кылып турап алабыз. Картошканы дагы кубик түрүндө кылып турап. Эми пиязды турап алабыз, майда кылып, экиге бөлүп пиязды. Пиязды дагы майда кылып турап алдым. Эми сабизди дагы кубик түрүндө майда кылып картошкага окшотуп турап алам. Сабизди картошкадан дагы бир аз майдараак кылып тураш керек. Чеснокту дагы майда кылып турап алдым. Эми укропту дагы турап алдым. Фаршты кошобуз. Эми күн карама майынан 3-4 чоң кашыктай кошуп алабыз. Эми туз кошуп, 1 чоң кашык тузду кошуп, аралаштырып алабыз. Эми жакшылап аралаштырып алабыз. Сушеный кинза кошуп алабыз. Мурч дагы кошсок болот. Майда мурчтан кошуп алсак дагы болот. Азыр менде мурч калбаптыр. Мынакей жакшылап аралаштырдык. Эми камырды жая баштайбыз. Камырды алдын ала камырды жууруп, жарым саат тыныктырып алганмын. Эми бул камырды 4кө бөлөм. 1, 2, 3, 4. Суала кылам. Камырды 4кө бөлүп мындай кылып томолуктап алдым. Эми бирден жая баштайбыз. Жая баштаймын. Бир аз улпактап алам. Камырды жука кылып жаю керек. Унду көп сеппеш керек. Кургап кетет камыр. Анан айта кете турган нерсе,
Жогорку сорттогу un керек оромого. Мындай эки четин көбүрөөк басуу керек. Мындай чукка кылабыз чекилеп. Аппак un керек да. Жогорку сорт деген биринчи сортпу? Жок, биринчи сорттон дагы жогорку, высший сортун да. Высший сорт. Мен постоянно там эле биринчи сорттон коем го. Мындай кылып жука кылып жайып алдым. Эми күн карама майы менен майлап алам. Тегиз кылып майлап алам. Эми фаршты салып алам. Мындай кылып тегиз кылып салып алгандан кийин рулет түрүндө мындай уруп алабыз. Уралым. Эми азыр духовкага салабыз. Духовканы 5 минутта кызытып алгандан кийин оромону 150 градуста 20 минутта бышырып алабыз. Оромону манты касканда дагы буга бышырса болот. Духовка, бүгүн мен духовкага бышырууну чечтим. Эми 20 минуттан кийин даяр болот оромобуз. Мынакей оромо дагы даяр болду. Эгер видео жакса, жазылып кетиңиздер.